Бүгүн 5 апрелде Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов Бишкек шаарына расмий иш сапар менен келген. Корея Республикасынын улуттук жыйынынын төрагасы Пак Бёнсок менен жолугушту. Тараптар эки жактуу парламенттер аралык кызматташтык маселелерин талкуулап, анын ичинен соода-экономикалык байланышты чыңдоо, Кореянын эл аралык кызматташтык уюмунун алкагында алакаларды кеңейтүү жана мамилелерди мындан ары да жигердүү улантуу тууралуу баарлашты. Талант Мамытов төрага Пак Бёнсок баштаган парламенттик делегациянын бул иш сапары эки өлкөнүн мындан аркы алакасын арттырууга зор салым кошот деген ишеничте экенин билдирди. Ошондой эле Жогорку Кеңеш Корея Республикасынын улуттук жыйыны менен түзүлгөн байланышка артыкчылыктуу маани берерин белгилеп, парламенттер аралык кызматташтыкты депутаттык достук топторунун, тармактык комитеттердин жана комиссиялардын деңгээлинде өткөрүү зарылчылыгына токтолду. Муну менен катар Талант Мамытов Жогорку Кеңеште Түштүк Корея менен кызматташуу боюнча депутаттардын достук тобу бар экенин маалымдап, парламенттик алакаларды кеңейтүү багытында ушундай эле достук тобун Кореянын улуттук жыйынында да уюштуруу менен тармактык комитеттердин жана комиссиялардын байланышы үчүн пайдубал түзүүнү сунуштады. Ошондой эле Талант Мамытов Кореяга таза экологиялык айыл чарба азыктарын сатуу маселесине токтолуп, анын ичинен бал жана кургатылган жемиштерди мисал кылды. Муну менен катар маданий гуманитардык алакалардын жогорку деңгээлде экенин канааттануу менен белгилеген төрага, Кыргызстанда Кореянын заманбап кинематография жана музыка өндүрүшү кеңири жайылгандыгына байланыштуу корей тилине кызыккандар арбын, айрыкча жаштар көп. Азыркы тапта 350дөн ашуун кыргызстандык студент Кореянын жогорку окуу жайларында билим алышууда, деди. Ошондой эле кыргызстандык студенттер үчүн бөлүнгөн квотаны көбөйтүүнү сунуштады. Андан сырткары коронавирус илдетинин жайылышына каршы биргелешип күрөшүү маселеси тууралуу да сөз болуп, парламент төрагалары бул жаатта чогуу чаран кызматташуу зарылчылыгына токтолушту. Ал эми Талант Мамытов пандемия маалында Кыргызстанга көрсөткөн материалдык техникалык жардамы үчүн Корея өкмөтүнө ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде Корея Республикасынын улуттук жыйынынын төрагасы Пак Бёнсок жылуу кабыл алгандыгы үчүн Талант Мамытовго ыраазычылык билдирип, Кыргызстан менен Түштүк Корея элинин ортосунда окшоштуктар арбын экенине токтолду. Кыргызстан Борбор Азиядагы эң демократиялашкан өлкө болуп эсептелет. Ачык айкындуулугу менен аймакта өзгөчөлөнүп турат, деген Пак Бёнсок Корея парламенти Кыргызстан менен байланыштарды чыңдоого өзгөчө маани берерин белгилеп, айтылган маселелердин бардыгы каралаарын кошумчалады. Жолугушуунун соңунда тараптар пайдалуу маалыматтарды бөлүшкөндүктөрү үчүн бири-бирине ыраазычылык билдиришип, парламенттер аралык кызматташтыкты жигердүү улантуу зарылчылыгына токтолушту.